Огромные плюсы, свои преимущества, никаких процентов. Кооперативден үй алдым. Өзүм мээли жаштамын. Эч бир пайызы жок. Карызды узак мөөнөткө берип, үйлүү кылам десе, кимдин эле кулагы сүйүнбөсүн. Андыктан кыска мөөнөттүн ичинде үйлүү болом деп, кара тери менен тапкан болгон каражаттын турак жай кооперативдерине төгүп бергендер арбын. Өкүнүчтүүсү, турак жай кооперативдеринин шарттары кагаз бетинде кооз болгону менен анын тобокелдиктери арбын. 2018'den beri жүрөбүз. 2018'den beri биз да акчабызды төктүрүп, азыркы күндө же акчабыз, же үйүбүз дагы жок болду. 4 жыл болду мына акча төккөнүмө, 620 мың акча төккөнмүн. Мына келе мына 1 жылдан бери ушунун аркасында жүрөм, эч кандай биз жыйынтык жок. Мен өзүм кызымдын акчасы болчу, 310 мың акча төккөнмүн. Бүгүнкү чыгарылышта турак жай кооперативи деген эмне? Ал кандай шарт менен иштейт? Чын эле тез аранын ичинде үй алып бере алышабы же акчаны алгандан кийин карматпай кетишеби? Бүгүн ар бир жаранды кызыктырган көйгөйлүү суроолорду талдап бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асиякова. Салам. Турак жай кооперативинин иштөө шарты бир караганда эң жөнөкөй. Адамдар топтошуп алышып, бири-бирине үй алганга жардам беришет. Мисалга, кайсы бир турак жай кооперативине үй алам деген 10 адам топтолду дейли. Алар алгач кезекке турушат. 2 айдан 6 айга чейин. Андан кийин алар үй алыш үчүн баштапкы төлөмдү төлөшү керек болот. Анын суммасы турак жайдын акысына жараша бычылат. Жалпы жонунан бир киши батирдин наркынын 25, 30 же 50% төлөп бериши керек. Мисалы үчүн 20 миң сом менен кирди деп коелу. Макулбу? Кирди. Гулеже биздин компанияда автоматический пайщик болот. Дал ошол төлөмдөрдөн чогулган суммага тизмектин башындагы 1 же 2 кишиге үй алып беришет. Анан калган 8 киши эмне болот деген суротуулат. Калгандары үй алышы үчүн кооперативге дагы бир канча киши кошулушу керек болот. Мисалга, сиз Бишкектен 30 миң долларга бир бөлмөлүү батир таптыңыз дейли. Бирок сиздин колуңузда 30 миң доллар жок да. Турак жай кооперативине барсаңыз, сиз ошол 30 миң доллардын 25%-ын төгүңүз, калганын биз чыгарып, сизге ал батирди 2 айдан 6 айга чейин алып беребиз дешет. 30 миң доллардын 25%-ы 7500 доллар болот. Бүгүндөн баштап күнү-түнү тынбай иштесек, жогултабыз. Албетте, 7500 долларга батир алып, калганын шашпай төлөп кутулуу кандай сонун? Сиз макул болдуңуз дейли. Ал эми турак жай кооперативи калган 22500 долларды кайдан алат деген суротуулат. Аны өз чөнтөгүнөн чыгарбайт. Жетпеген 22500 долларды турак жай кооперативинде сиз сымал мүчө болуп киргендердин баштапкы төлөмдөрүнөн чогултуп беришет. Ал эми сиз болсо дал ушул 22500 долларды сом менен ар бир ай тынымсыз төлөп 10 жылдын ичинде кутулушуңуз керек болот. Сонун варианты. Ооба, бирок анын толтура тобокелчиликтери бар. Алардын ар бирине азыр токтолуп кетебиз. Ошону айткан атпаймынбы? Өл партасыңарбы? Биринчиден, турак жай кооперативи сиз менен келишимди сом менен түзөт. Ал эми кыймылсыз мүлктөр Кыргызстанда бир гана доллар менен сатылат. Сиз батириңизди доллар менен сатып алып, бирок кооперативге болгон карызды сом менен кутулуп турасыз. Анан бир күнү эле доллар жогорулап кетсе, кезекте турган башка адамдардын турак жай алышына тоскоолдуктар жарылат. Анткени сиз төлөп жаткан карыздын суммасы кийин кайра долларга которгондо жарыбаган акча болуп калат. Ага тизмекте турган башка адамдар үй ала албай, кооперативдин иши үзгүлтүккө учурашы толук мүмкүн. Вообще-то, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Доллардын курсу кескен көтөрүлүп, сом кунун жогото турган болсо, турак жайга баштапкы төлөмүн төлөп коюп, батир алыш үчүн кезек күтүп тургандар талаада калышы мүмкүн. Анткени батир алганга үлгүрбөй калгандар тизмектин алдында тургандарды барып акчамды бер деп кыйнай алышпайт. Анткени батирди алып койгон киши карызды 10 жылда төлөп бүтөм деген келишимди кооператив менен түзүп алганда. Ал киши документти бетине кармап, шашпай төлөйм деп отуруп алат. Анан биз адамбыз да. Эмес кашаят да. Андыктан кезекте тургандар ал киши менен же соттошушу керек болот, же болбосо турак жай кооперативине жаңы адамдарды киргизип, алардын баштапкы төлөмдөрүнөн чогулган акчага батир алышы керек болот. Эгер турак жай кооперативине жаңы адамдар кошулбай койсо, ал эми доллардын курсу көтөрүлүп кетсе, анда батир алыш үчүн кезекте турган адамдар накта куржалак калышат. Могу жерде 150 миң. Мен. Ай Гуля, акчаны айдын башында точно алабызбы? Ай точно алабыз.
Зутаю. Дагы бир маанилүү жагдай. Батирди алып жатканда аны сиздин атыңызга каттатып коюшканы менен ал дароо камакка коюлат. Сиз батирдин акысын толук төлөп бүтмөйүн камактан чыгарылбайт. Жана батирди бир гана турак жай кооперативинин төрагасынын уруксааты менен камактан чыгарууга мүмкүн. Айрым турак жай кооперативдери сатылып алынган үйдү өзлөрүнө каттатып алышат. Жаран карызын толук кутулмайын, ал жакта квартирант катары жашап калат. Мүмкүн ушунун баары бир күндүк бакыт болуп калсачы. Турак жай кооперативине мүчө болуп кирип жатканда ар бир кишинин атына банкта жеке эсеп ачылат. Жарандар акчаларын ай сайын дал ошол эсепке которуп турушат. Кызыгы, турак жай кооперативинин төрагасы бардык мүчөлөрдүн жеке эсеби менен колдоно алат. Кооперативдин уставында биринчиде жанакы кооперативдин башкаруу органынын төрагасы акчаны өзү каалагандай пайдаланат деген бөлүгүн өзгөртүшүбүз керек дагы. Акча бул ар бир мүчөнүн өзүнүн акчасы болгондуктан кийин жалпы чогулуштун негизинде гана акча каражаты каякка кетерин элдин макулдугу менен гана которулуш бөлүнүп берилиш керек. Тагыраагы турак жай кооперативинин төрагасы каалаган күнү миллиондогон каражатты накталай түрдө чыгарып кете алат. Банктар бир күндүн ичинде 10 миллион сомго чейин алууга мүмкүнчүлүк беришет. Демек, бир аптанын ичинде далай сумманы чыгарып карматпай кетиши толук мүмкүн. Бул да болсо чоң тобокелчилик. Эске салсак, турак жай кооперативине мүчө жарандар дал ошол кооператив ишмердүүлүгүн улантып турушу үчүн ай сайын мүчөлүк акыларды төлөп турушат. Ал 2%дан 4%га чейин, айрымдары аны 6%га чейин көтөрүп алышат. Мисалга, сиз турак жай кооперативине 600 000 сом салып, канча бир айдан кийин оюңузду өзгөртүп, акчаны кайра кайтарып бергиле десеңиз, анда 600 000дин 6%ын кармап калышат. Тагыраагы 36 000 сомду алдырып ийесиз. Жебеген самсак акча төлөтүп алат да бизгечи. Бизге үйдөн жок, эч нерсе жок. Жок эле акчага үйгө неме кармап атат. Турак жай кооперативинин структурасы бар. Адатта анын башкармалыгы, кеңешме тобу жана жыйынга катышуучу жалпы топтон турат. Жалпы пайчылар кеңешме топту шайлап алышат. Мисалга, кооперативдин ичинде 5000 киши катталуу болсо, алардын ичинен шайланып алынган 50дөй киши кеңешме топто элдин тизмегин түзүп, мүчөлүк акыны аныктап жана башка маселелерди чечип турушат. Бирок ал кеңешме топто кимдер шайланганы ачык эмес болушу мүмкүн. Мындан улам ал жакта тааныш билиштер, тууган уруктар чогулуп алышып, өз пайдасына тизмек түзүп, ортодогу каражатты каалагандай пайдаланышпайбы деген дагы бир кооптонуу бар. Сен үйүндө жок экен акчалар, кандай акчалар? Менде эмес акчалар. Мен билбейм аякта экен, Гүлэже. Анан кимде? Гүлэже. Менде эмес. Мен дагы силерге окшоп эле аңлап кетти, Гүлэже. Мисалга, дал ошол кеңешме топ эгер сом кунун жоготуп, доллар кымбаттап кетсе, анда турак жай кооперативинин ишмердүүлүгүн улантыш үчүн адамдардын кооперативдеги мүчөлүк акысын 2%дан 6%га чейин көтөрүп жибериши мүмкүн. Турак жай кооперативдери негизи 3 түргө бөлүнөт. Жогоруда сөз кылган түрү турак жай топтомо кооперативи деп аталат. Тагыраагы турак жай фондуна келген адам өзү каалаган жерден каалаган үйүн тандай алат. Болушу мүмкүнбү? Эгер турак жай кооперативине мүчө болуп кирген болсоңуз же ойлоп жатсаңыз, анда өз укуктарыңызды билип алыңыз. Турак жай кооперативине мүчө болуп катталгандан кийин сиз уюмдун ишмердүүлүгүнө жигердүү катышып, башкармалыгына кире аласыз. Кооперативдин мүлкүн бөлүштүрүүдө же пайдаланууда өз пикириңизди айтып, талкууга катышсаңыз болот. Кооперативдин ишмердүүлүгү тууралуу толук маалыматты сураганга акылуусуз. Тизмекте канча киши турганын, каражат кандай бөлүштүрүлүп жатканын такып турсаңыз болот. Кооперативге төлөгөн каражатыңызды кайтарып ала аласыз, бирок мүчөлүк акыны эмес. Biz ошону жакшы чындыгында орусча жазылып калган экен, биз жакшы түшүнбөй кол коюп коюппуз да. Андыктан турак жай кооперативин тандап жатканда элдин сын пикирине кулак салып жана эң маанилүүсү бухгалтердик отчеттуулугуна көңүл буруңуз. Азыркы тапта Кыргызстанда канча турак жай кооперативи бар экени белгисиз. Биздин мамлекет бул тармак боюнча башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Ошол эле маалда тыюу дагы салбайт.
Турак жай кооперативдери кооперативдер жөнүндө мыйзамдын жана жарандык кодекстин негизинде иш алып барышат. Бирок аталган мыйзамда турак жай кооперативдерин жөнгө салган жоболор жок экенин адистер эскертишет. Таптак жазылган бир дагы укуктук базанын жоктугун көрүүгө болот. Мына ушунун өзү да бир чоң коркунуч туудуруп турат. Андыктан азыркы турак жай кооперативдеринин укуктары, милдеттери, жетекчиликтин орчунду акча каражаттарын жыйноодогу укук милдеттери, чечимдери, кабыл алуу тартиптери, отчеттуулук, түшкөн пайданы пайдалануу, мүчөлөрү тарабынан көзөмөлдүн жүргүзүлүшү деген эреже тартиптерди көзөмөлгө алуу мүмкүн эмес. Мындан улам Улуттук банктагы турак жай кооперативдеринен сак болууга чакырат. Айтымдарында адамдар билбестиктен каржылык пирамидага чалдыгып калышы толук мүмкүн. Агер пайщик болсо, анын алдында пирамида түзүлөт. Бул пирамида пайда болгондо бул эже алдынан 2 киши алып келет. Мындан улам жаңыдан пайда болгон, уставдык капиталы аз жана жалгыз бир эле уюштуруучусу бар турак жай кооперативдеринен сак болуу кажет. Бүгүнкү чыгарылышта азыркы тапта актуалдуу болуп жаткан маселени талдап бергенге аракет кылдык. Эгер бул видео пайдалуу болсо, лайк басып бөлүшүңүз. Эгер жакпаса, дизлайк бассаңыз деле таарынбайбыз. Тамаша. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова болдум. Көрүшкөнчө.